21 бөлүм. Алар менен коштошкондон кийин кеме менен түзүлө Кос Кич аралына бардык. Эртеси күнү Родос аралына келип, ал жерден Патара шаарына бардык да Финикияга кете турган кемени таап, ага отуруп жолго чыктык. Кипр аралынын түштүк тарабынан өтүп, Сирияны көздөй багыт алдык да Тир шаарына келип токтодук. Анткени бул жерден кемедеги жүктү түшүрүшмөк. Ал жерден шакирттерди издеп таап, алар менен 7 күн болдук. Алар рухтун ачып берүүсү боюнча Павылга Иерусалимге барбагын деп айтып жатышты. Бирок бул күндөр өткөндөн кийин биз жолго чыктык. Алардын бардыгы, аялдары, балдары менен бирге бизди шаардын сыртына чейин узатып барышты. Деңиз жээгинде тизе бүгүп сыйындык. Коштошкондон кийин биз кемеге отурдук, алар болсо үйлөрүнө кайтышты. Тирден Птоломай шаарына келдик. Ошентип биз кеме менен жол жүрүүнү токтоттук. Ал жерде бир туугандарга барып, алар менен бир күн болдук. Эртеси жолго чыгып Кейсарияга келдик да, ал жерден жакшы кабар таратуучу Филипптин үйүнө барып, аныкында калдык. Ал 7 дьякондун бири эле. Анын пайгамбарчылык кылган, турмушка чыкпаган 4 кызы бар эле. Биз алардыкында бир нече күн болдук. Ошол күндөрдүн биринде Жүйүт аймагынан Агап деген бир пайгамбар келип, биз отурган бөлмөгө кирди да Павылдын курун алып, өзүнүн кол бутун байлап мындай деди: "Ыйык рух мындай дейт: Иерусалимдеги жүйүттөр булгурдун ээсин ушинтип байлап, бутпарастардын колуна салып беришет. Унукканда биз да, ал жердегилер да Павылдан Иерусалимге барбоосун өтүндүк." Бирок ал мындай деди: "Бул эмне кылганыңар? Эмнеге ыйлап мени кайгыга салып жатасыңар? Мен Иерусалимде Теңир Иса үчүн туткундалууга гана эмес, өлүүгө да даярмын." Биз аны көндүрө албай койгондон кийин Теңирдин эрки болсун деп унчукпай калдык. Ошол күндөрдөн кийин биз жолго камынып Иерусалимге жол тарттык. Биз менен бирге Кейсариялык бир нече шакирт да жолго чыкты. Алар бизди Кипрлик Мнасондун үйүнө ээрчитип барышты. Мнасон биринчи шакирттерден эле. Иерусалимдеги бир туугандар бизди кубаныч менен кабыл алышты. Эртеси күнү биз Павыл менен бирге Жакупка бардык. Жыйын башчылары да келишти. Алар менен учурашкандан кийин Павыл аларга өзүнүн кызматы аркылуу Кудай бутпарастар арасында эмнелерди кылганы жөнүндө толугу менен айтып берди. Алар анын сөзүн угуп, Кудайды даңкташты. Анан ага мындай дешти: "Бир тууган, өзүң көрүп тургандай, миңдеген жүйүттөр Исага ишенип калышты. Алардын баары Мусанын мыйзамын кызганчаактык менен коргошот. Алар сен тууралуу ал бутпарастар арасында жашаган бүт жүйүттөрдү, балдарыңарды сүннөткө отургузбагыла, салтты кармабагыла деп Мусанын мыйзамынан четтөөгө үйрөтүп жатат деп угушкан. Эми эмне болот? Эл сенин бул жерге келгениңди угуп сөзсүз чогулат. Ошондуктан биздин айтканыбызды кыл. Биздин арабызда назир болууга убада берген 4 адам бар. Аларды ибадатканага ээрчитип барып, алар менен кошо тазалануу расписинен өт. Алардын чач алдырыш үчүн чалган курмандыктарына кеткен чыгымын сен төлө. Ошондо жүйүттөрдүн бардыгы сен тууралуу уккан сөздөрүнүн туура эмес экендигин, өзүң да мыйзамды сактап жүргөнүңдү билишет. Ал эми бутпарастардын арасынан Исага ишенип калгандарга, буркандарга чалынган курмандыкты, канды жана кан агызылбаган жан жаныбардын канаттуунун этин жебегиле, ошондой эле ойноштук кылбагыла деп кат жазып берип жибердик. Ошондо Павыл назир болууга убада берген 4 кишини ээрчитип барып, алар менен бирге тазалануу расмисинен өттү. Эртеси күнү ибадатканага кирип, тазалануу күндөрүнүн качан бүтөрүн, качан ар бири үчүн курмандык чалынаарын жарыялады. 7 күндүк тазалануу расмиси аяктап калганда, Асиялык жүйүттөр Павылды ибадатканадан көрүп, бүт элди ага каршы токурушту. Алар аны кармап алып: "Исраил эркектери, жардамга келгиле. Мынау киши бардык жерде элибизге, мыйзамыбызга жана ушул ыйык жайга каршы окутуп жүрөт. Атүгүл элимдерди да ибадатканага киргизип, бул ыйык жайды булгады" деп кыйкырышты. Анткени алар мындан мурун Павылдын Эфестик Трофим менен шаарда жүргөнүн көрүп, ал аны ибадатканага киргизди деп ойлоп калышкан. Бүт шаар кыймылга келип, ар тараптан эл чогулду. Алар Павылды ибадатканадан сыртка сүйрөп чыгарышты. Ошол замат ибадаткананын эшиктери бекитилди. Алар аны өлтүрмөкчү болуп жатышканда, Римдик миңбашыга бүт Иерусалим дүрбөлөңгө түшүп жатат деген кабар жетти. Миңбашы ошол замат аскерлерди жана жүзбашчыларды алып, аларды көздөй жөнөдү. Алар миңбашыны жана аскерлерди көргөндө Павылды урганын токтотушту. Ошондо миңбашы жакын келип, аны кармады да 2 чынжыр менен байлоого буйрук берди. Анан "Бул ким? Эмне кылды эле?" деп сурады. Элдин арасынан бирөө бирди айтып, экинчиси дагы бирди айтып кыйкырып жатышты. Ал болсо дүрбөлөңдөн улам, кимисиники чын экенин биле албай, аны аскерлер үйүнө алып барууга буйрук берди. Павыл тепкичке жеткенде аскерлер аны көтөрүп чыгууга мажбур болушту. Анткени калың эл кысып, алардын артынан калбай, ага өлүм деп кыйкырып келе жатышкан. Павыл аскерлер үйүнө кирип бара жатканда, миңбашыдан "Сага бир нерсе айтсам болобу?" деп сурады. Тиги болсо: "Сен грекче билесиңби? Мындан бир нече күн мурун козголоң чыгарып 4000 кылмышкерди чөлгө алып чыккан Мисирлик киши сен эмессиңби?" деди. Павыл болсо: "Мен жүйүтмүн. Киликия дубанынын белгилүү шаарларынын бири Тарстын атуулумун. Мага элге сүйлөгөнгө уруксаат берчи" деди. Ал уруксаат берди. Ошондо тепкичтин үстүндө турган Павыл элге кол менен белги берди. Тынчтанып калышканда аларга еврей тилинде сүйлөй баштады.